Түшөнбөй карdeş. Жакшы өзүң. Омокен төшөктө деп айтып атасыз. Омокен пандемиядан мурун төшөккө жаткан. Ошол ооруп калыптыр. Инсульт атасызбы? 3 ошого чукулураак ооруду эми. Кичине ушул башынан операция болду 2 жолу. Виталий Мамытов барса досунда ыйлап академик Виталий Мамытов. Алып барганда өзү баягы катуура оорушу несине билеме болгонго нарушение. Көзүнө көз чогулуп маектештик? Ооба бардым, каргалас экөөбүз барып аңгемелешип үйүнө чыгып келгенде, сүйлөшүп, телефон менен сүйлөшүп турам. Анан үйүнөн көп чыкпай калдым, анан бирок тамашалайм мен. Омокен пандемияны деле билбей калды өзү. Андан мурда чыгып эле, бирок пандемияны тебелеп келатат ал өзү мындай басы үйүндө. 2 жолу операция болду. 85ге чыгат бийим. Мына жакында 85 жашы келди, анан өткөндө жана Манас орденин 2-чи даражасын берди деп атпайбы. Бирок эми ошол мамлекеттик сыйлыктарга келгендечи айтып ичиң ачат, мейли берилсин деп усаматым жок да. Мамлекеттик саясаттын өзүндө ушул баягы совет мезгилиндеги Сталиндин мурасыдан большевиктик бийликтин 30-жылы пайда болгон. Кошомочулук оңун пайда кылууда анын логикалык жагына келсек, төшөктө жатса кишичи, анын ичкырына чалынып калган чалдарга Манас ордени, анан берки башка баягы баарын беришет да. А бирок кыргызда айтат эмес бул, бүлүк бүлүндө тупар тушунда депчи. Айтматты билесиз 32-33 жашында экен, жана социалисттик эмгектин баарын. Жок, Ленин сыйлыгы. Ленин сыйлыгы айтыр. 50 жашында бердис, 78-жылы социалистик эмгектин. Мына ошондо чыгармачылыкта бир өндүрүмдү иштеп аткан урагында берсе болот да. Маселен бүгүн учурда жаштар бар. Деген бирок мен сыйлыкты көздөгөн адамды жакшы эмес да, жана адабияттагы чыгармачылык чөйрөдөгү жаштардын деле ошо сыйлык наамды үмүт эткени элечи. Бул эми иттин мойнуна таккан каргыдай келип. Молжеке муну мен жазып келдим. Мунун тарыхын билген үчүн жаздым да. Анын таң калыштуусу Акаевди эми академик анан билимдүү тиги деп атпайбызбы? Мен билимдүү болсо өзүнүн физикасы боюнча билимдүүдүр. Бирок ушу таң калыштуусу 91-жылы, 92-90-93 жылдары бүт колхоз, совхоз жана байлыктын баарын талкалап жок кылып, маселен Монголияны талкалап эле өлүп атат мисалы. Ошол биз танган койду 21 миллионго жеткирди Монголия. Генедей Монголияда. Эми таң калыштуусу бүт социализмдин материалдык байлыктарын жок кылды дагы, ошол идеологиясын сактап калды да, жанагы алдоочу баштык деп коёбучу ошону. Ошо наам бермей, орден бермей, курук нерсе да, жана курук. Ал ошого эле дардай эле илгери орден десе, анан эми аларда Советтер Союзунда кичине орден деп төргө отургузуп, трибунада сөз берип, анан жанагыдай кетмени чаптырып ырдаччу. Анан бул Рынок заманында ордендин кимге кереги бар? Ал бир жаратмандык иши менен бааланыш керек эле. Ага материалдык жанагы капитализм мамлекеттеринде ошондой материалдык сыйлыктар менен сыйлайт. Акча берет же болбосо. Же болбосо турмушун оңдоп берет. Ар кандай да. Анан булар ошол социализмден алдоочу баштыгын кармап калды, калган талкалап жок кылды. Мындай жагы да бар да, маселен Кыргызстан маданиятына эмгек сиңирген ишмер же кыргыз эл жазуучуларынын башкалар деле адабиятта күрделүү иштеп жүрөт, бирок ала эшекте карап жүргөн жок да. Аларга жок тандалма мамиледе дагы, анан кошомочулар коомун калыптоо аракети да бул бийликтинчи. Себеби ошол чыгармачылык чөйрөдө интриганы жаратып атат. Канчасы өмүр бою сыйлык наамына үмүт этип жүрүп, ичара таарынычтарын пайда кылган интригаларды көрүп жүрөсүз. Анан инсульт менен инфаркт менен көбү ушундан да өлдү да. Ушундан болду. Анан мына Омоке Омар Султанов сөзү, Омар Султановдун поэзиясынын эң эле чокусу жанагы Сен жөнүндө поэма, лирикалык ырларды. Мына жана Ак булуттарды Асанкали Керимбаев чыгарды ону да. Ошону Омоке бир 40 жаштарында жараткан ошол мыктырларды. Андан кийинки жазгандары анын деңгээлине чыккан жок деп билем да. Порного түшүп калды да. Ошол тиги да. Мына өзүң айткандай, ошо кезде берсе кандай стимул болот эле, эгер бере турган болсо, баалай турган болсо. Анан эми бизде мына эми картайганда эмес, өлгөндөн кийин да берип баштап атпайбы. Мисалы үчүн Кулатовго эл баатырын берди. Керек ошол.
Saljanek aytчу муну. O эми ал киши сындап келген айласы кеткенде айтпады. Ушул өткөн аталарыңардын баары мендей бечен эмес экен, баатырлар экен, ашын бере бергиле деди. Каалаганыңарда ашын бери, эстелигин кое бер деди да мисалы үчүн. Баатыр эл болсоң бир 10 миллион болот элем. Жок дегенде казактарда мамлекеттүүлүктүн 500 жылдыгын белгилебейт белеңер дейт да. Мисалы үчүн биз Кытайдын летопистеринде мамлекеттүүлүгүбүз мынча дейбиз. 2000 жыл дейбиз. Далилде казактар кече эле болгон 5 Абылай хан 300 бириктирди да. Алар түптөдү да мамлекетти кече мына жарым миң жылдыкта Абылай хандын доорун айтып атат алар. Анан биздики 1000 жылдан бери хан көтөрө алган жок кыргыздар өзүлөрү. Мына ар жагын айтпай эле коелу. Мала алтын доор, манас доору дейт. Ал доорлор анда Хун деген сактар деген чоң империялар болгон ал кезде. Жок болуп кетти. Биздин 1000 жылдыкта тарыхыбызда барбы хандык, бир кыргыз хан мамлекеттүүлүгүн түптөй алган жок. Анан ошол трагедиябызды айтпай эле нурдан бүткөнбүз, күндөн бүткөнбүз деп желпинебиз деп атат. Анан берсе эле ушул орден медес өзүң айткандай азыр деле ушул орден медал ошо мени өткөрүп койбойсуң, ушул керек эле деген кишилер канча. Орден медал дегендер барча бул жанагы авторитардык, тоталитардык бийликтердин инструменти да. Инструмент экен. Демократия дөөлөтүн курганга чабал экенибиз, дайыр эмес экенибиз ушундан болуп атат да, коомдо, мамлекеттагычы. Себеби ошол сыйлык наам деген бул тек гана үнүн каты да, чарбачыл адамдар чарбачылык эркиндикти чектөө да. Себеби канчалык күчтүү талант болсо дагы пендечиликтен чыга албай жүргөн акын жазуучулар, чарбачыл адамдар толтурат да. Ушул сыйлык наамды алып калсам экен деп. Себеби ооруп калса үй бүлөсү жанагы спецбольницада бекер дарыланганга мүмкүнчүлүгү бар. Өлүп калса алар чегөсүнө койгонго ошол эле артыкчылыгы. Мына тил илиминин кайталанган саалымы болгон да. Кусейин Карасай. Ошол киши эми абдан окумал киши. Канча мына Карасай сөздүктө айтматып өз тамшап жазган киши. 90 жашында мен интервью алдым 91-жылы. Ошондо жана Океан деген филармониянын маңдайындагы 9 кабат үйдүн үстүндө Океан деген дүкөндүн үстүндө жашачу. Анын ушу терезесин алып барып мага көрсөткөн да, ошо сөз эсиме кетпейт. Уулум деди. Мен эми тетиги аларча көрүштөрүндөн көп талашпай айылыма кетип калайын деп атам деди. 90 жашында. Карачы, ушул жерде көп талашат дейт. Эми ушул жака жатып калса эмне болот дейт. Мен диндердин баарын окуган киши айтып атат. Анан өзү айткандай Караколго кетип 97 жашында каза болду Караколдо. Өзүнүн айылында жүрүп. Анан эми азыр эле эмне азыр тирүү жүрүп эле ошол тиги аларчадан көрүп алып койгон кишилер андан көп бизде. Өлө элегинде көзү тирүүсүндө эстелик коюп аткандар, көзү тирүүсүндө өзүнүн атындагы мектеп же колхоздун көчөсүнүн атын коюп аткандар да толтурат. Анан мына наам деп момокени бул быйыл 85 жашка чыгат эле. Анан баягы экинчи даражасын берипти, мен өзүнө тамашалап чалдым. Баягы омоке жол кылатпай эле түзө эле бербейби эл баатырын эмне деп айтпайсызбы ошентип десем, ой ошо деп күлүп аябай күлдүм, буга да шүгүр дейли деп киши да шүгүр кылып отурат. Анан болбосо эми мына эл баатыр деген наамдар менен баркын кетиришти. Бизде былтыр мен эсептеп көргөм. Армия жок экен биздин мамлекеттечи. Армия баягы армия болуш үчүн 30 миң, 40 миң кол болуш керек экен да. Мисалы үчүн солдаттын саны деп коелу. 12 миң, 15 миң экен. Армия эмес, батальонбу кайсы бир дивизия. Эми генералдар өлкөсү да 150дөй генерал бар экен. Генералдар барчы бул кабинетинден чыкпай октардын жытын билбеген суксакта отургандар да генерал. Анан баягы арасында эрдиги үчүн баягы бир жакшы ошо Баткен согушуна катышкан бир жакшы адис айтты мага. 100 сакалчан келбепти бизге, 60 эле сакалчан келип, генералдардан өзү шакырап колго түшүп берип, анан аны бошоттук деп турсун баягы ажысы мактанып атпайбы? Ошону бошоткону, генерал колго түшкөнү. Эми карап отуруп өзүбүздүн тарыхыбыз көчөк, 30 жылдык тарыхыбызга жөн жанагы Назгүл экөөң театр коюп атпайсыңар, ошондой күлкүлүү театрларды күнүгө кое берсе болот биздин өз тарыхыбызга 30 жылдыкта. Эми калыптанбаган карлик эл болуп калдык да биз. Мына сабатыбыз мынчага түшүп кетти. Анан бир завод фабрика гүжүлдөп иштеген Белоруссия көрдүңбү? Чатак кылбай рабочий, орусча айтканда рабочий класс, интеллектуальный класс алардын өзүнүн.
ошол протест жасап атат, бир тартип бузган киши жок. Бийликтин жүзүн ачып атат. Алар образын дүйнөгө шерменде кылып бүттү да. Лукашенко аракеттер менен айласын кетирди, диктатор. Анан деле кыргыздар жатып алып Лукашенкого болушат да. Күлкүн келет мына биздин аксакалдар завод фабрикасы иштеп аткан турбай укуш адам эркиндиги. Укугу деген жөнүндө сөз кылбайт экен. Ал чыгылып урсактой эле жакшы турмушта жашасаң болот экен да. Укук жөнүндө, эркиндик жөнүндө. Алар Лукашенкону кандай алып келди ошо эмени? Көрдүңбү? Эми Лукашенконун аркасынан кетет да, кетпегенге кайда барат? Кетти арасы сыйып салдыкчы анан. Son нерсени айтайын деп атып, буга чейинки эфирдеги дисмеге келе калып, кайра учуп кетти деп беребизсен. Мына наам дегенде 30 жылдан бери баарыбыз эле улам жаңыланып, баягы тоо алыстан жакшы көрүнөт дегендей, ушу 30 жылда өзүбүз мына калем кармаган киши айтам чөкөбүз. Кашкайта жазган ким болду? Салжан эке болду, сынды ушундай айтты. Эми ушул 28 жыл, 30 жыл өттү. Ошол кездеги берген интервьюлөрүн окусаң, ушул күнгө келебиз деп кайран киши көз ачыктай айткан да. Анда Урухай сайтына жана Улута бери деген Салжан Жигитовна сыйлык уюштуруп аткан эмнеге дейсизби? Кеп мындай да, кимдерге баатырлыкты берсе жарашмак. Өткөндө пандемиянын убагындачы жана ыктыярчы топторду көрдүңүзбү? Мындай айтканда, жаныңды тобокелге салып, ошол улут саламаттыгы үчүн чуркап жүргөн, тызылдап жүргөн кыздар, балдар болбоду, жаш балдарчы. Мамлекет чама чаркы келбей калганда, эмне кыларын билбей карайлап калганда, жана кислородный схеманы түзө койгон жана Токтогазиев, Элдар Абакиев деген сыяктуу ырчы кыздар мисалы. Ырчы кыздар, иншалла Анжелика мына ушуларды элдик да. Алар өлүмгө башын байлап атат. Кызыл чок кечип жүргөн, кызыл кан кечип жүргөн аскердей, фронтто жүргөндөрдөй болду да, эң алдыңкы саптагычы врачтар канча врачтар кандай ушуларга берсе жарашат эле да. Элде кулк мүнөз дагы өзгөрүп, мамиле, маанайды өзгөрүшү керек да. Маселен, Омар Султанов төшөктө ооруп жаткан кишиге берген эффекти болдубу? Же ошондой жанагы действующий аракеттеги баатырларга бере турган. Мен мына 30 жыл болбоду биздин эми өзүнчө мамлекетибизге 30 жыл болот да, жакында 2 жылы. Ушул 30 жылда бир баатыр чыгарып атат. Бүт баатырлыктардын баары баягы социализм учурундагы. Көбүнчө адабий театр өнөрлөрүнө берди да, алар убагында алган да баарын. Анан эми ошол биздин коомго бир баатыр чыгара алган жокпузбу десем, баатырлар болду да. Мисалы үчүн мына Табыл деген Бердиев деген жарманы шоро деп эл аралык суусундукка чыгарды. Керексиз деген тетиги көлгө азыр баары ошону көрсөтөт. Урухордо деген курсанды маселен да. Анан тетиги Баткенде мен былтыр көрүп отурсам, айдан асканын боорунан кадимки арк чаап, элин көтөрүп бир айылдын бир азаматы, аты ким? Ошонун атын унутуп атам. Ошол киши суу алып чыкты. 200 гектар. Мына баатыр да ошого. Ошого бир даңк медалын берди. Эл баатырын бербейби ошого. Маселен. Ушундай кишилер бар да. Бул тандамал болуп, ушундай эле адамдарга аз нерсеге берсе баалуу болот да. Анан биздики чөп башылап эле баарын эле баягы кой ардактуу аксакалды бербесе уят деген эле мунун сыйлык наамды берүүнүн философиясы бир жүйөсү да болуш керек да. Сөзсүз жаркет көрүнүш керек да. Маселен, мен үчүн Манас жомоктогу эле баатыр да. Жомокто эпостогучу. А бирок Кыргыздын моореке кеч сабаттуулукка жеттик, Жазма Мамадаевга жеттик да. Анан сынчыл көз караштагы Салжан Жигитовдучу мен реалдуу турмуштагы баатыр деп эсептейм да. Себеби президенттин жанында кеңешчи болуп турду Акаевдин убагында кезиндечи. Бирок ошондо дагы bir балян башын кылтыйтып койчу да, ал токтомушпай интервью бере коюп, президенттик аппараттын кээ бир жерлеринде туура эмес бир эсе болбаса, тиягына да буягына да калыс пикир айткан. Анан кийин ардактуу аксакал болгон курагында деле бийликтен жалтактаган жок. Ушу эски муундагы, улуу муундан аксакалдардан Салжан болду да. Салжан эке улуттун кемчилигин айткан, бийликтин кемчилигин айткан. Ошол жалаңачтөөнү бучкакка чапканда айтты. Бирок ошого жалпы масса бийликти кой, эл ошонун деңгээлинде угарман, окурман да болуп да калыптанып эле экенбиз да. Ушу Салжанды укканга, мисалы Салжан эке.
Андан аны бери алым акен айтат. Эмне деген жанагы жол бүгүн деген азыр окусаң кайра азыр тамшанасың да бир жазганын. Кандай бүгүн азыр чиңкирик анан эмне какырык деп бири-бирин сөгүп отурат. Ошол жол бүгүндө окусаң алым кандай жанагы мындай бир кыйгап айтып, кандай бир эме сонун сөздөр менен айтып атат да. Ал экен журналистикадагы анализ макалаларчы бүкүлүү айтат. бийликтин деле монусун ачып салчу да, абийирин ачып салчу, бирок бир да факты жок. Алым Токтомушду бийлик сотко бергенчи, себеби ал киши документсиз, факты, аргументсиз бүтүп койчу. анан колдуңдуктан байлап берчү да бийликтичи. Ошо менен Алым Токтомуш жанагы бир макаласы бар эле, революциясыз революционерлер депчи. Эч ким революция кылган жок да, төңкөрүш эле кылды да. Бирок ошол жагына келгенде философиялык акцент берчү да. Ал киши макалаларын жазгандачы. Анан коомду 15-20 жыл сабаттуу кармап турган бирден бир актер болду бул киши. Кечээ мен бүтүн Кыргызстандын митингине барып турдум да, ошо элдин арасында. Ошо сүйлөгөндөрдүн 80% ажы деп тааныштырып атат өзүнчү. Ажы. Анан бүт ошо мен деле мусулман баласы деп эсептейм. Мухаммед пайгамбардын үмөтүмүн деп, Алланы, Кудайды, кыргыз Кудайды тааныган кишимин да. Эми таң калдым, бүт эле тозокко түшөсүң, тиякты коркутат, президентти коркутат, анан ошол икая келтирсе, ошол жана молдокелердин билип билбей жасаган икаялары бар өзүлөрү. Көбү хадистен алса, Мухаммед пайгамбардын хадистери, ал чыныгы турмушка байланган нака философиялык хадистер алар. Анан эмес, өзүлөрү токуп алган ортодок молдолордун хадистери бар. Ошолорду айтат, ушул тозокко түшөсүң, укуктук мамлекетте тиги укугу усулган партиянын статьяга такап айткан аз киши жок десе да. Мында статья усулуп атпайбы? Конституциянын бул жери усулуп атпайбы деп көзгө сайган киши жок десе. Жанагы тозок менен коркутат. Түркия коом болуп калды. Мындай да, Алла Таала көрүп турат деген темада бир аңгеме жазайын деп атам. Алла көрүп турат дегенчи. Себеби Алланы курган пенде кылып салып атат да. Алла ошончолук эгер баарыбыздын аракетибизди көрүп турсачы, аны көзү көр болуп калсын, көрүп туруп адилеттик орнотпогон Алланын мүнөзү Аллада. Бул эми Аллага шек келтирмес. Алланы ушунчалык бир Oyuncu kaynağı. Oyuncu'nun altı var. Birinin korkutucusunu ele. Bağırırsa da Allah görüp durar. Alan yüzlüğü şu çalıp dejur söz kaynandırmadı. O da Allah'ın canı oğuzdan çasıran şilek geçi. Mikroptoyla kurdan kaldı. Alan ne mal canı bar alttaki 40 çoğu demedim. Belki çoğun gazattın bir balası var alıp akademiden yegen emesin buna Kur'an'da karmadı sanız turalı Kur'an'da karma atmıyor. Jantalaş akademik gevetesi tiki. Buragan ele, buragan ele. Anan ala akademikti. Ben жақсы көргөн агайым тиги эркебай колдоп жасап атат диягынатчы. Бул академигин ажын ушундай 30 жылда ушу деңгээлге түштүк. Бир дискуссиянын баягы бир дүйнө кайда кетип атат. Биз каякта жүрөбүз деген ой жүгүрткөн адам калбай калды. Биз мынабы чиңкирик деп атып өзү чиңкириктин деңгээлине түшүп калдык баарыбыз. Матыраев күнү жана миллионду айтып атып миллион каралашып кеттик өзүбүз деле эмне бул мындай экен да талкуун жанагы Сартакенин бир жакшы сөзү бар могу ысык көлдүн акелери доордун бир кылымда келген ошол наам экен да. Бирөө дагы бийликтен же байлыктан аке болгон эмес. Же найсасайып аке болгон жок ушулар. Акылмандыгы, дипломатиялык иштери менен аке болгон да, калыстыгы менен. Акенам. Сартак айтып атат. Кандай акылдуу адам төрөлсө дагы дейт, акылдуу төрөлсөң дагы акмак чөйрөдө тарбияланып акмак чөйрөдө жүрсөң акмак болуп каласың дейт. Уш чөйрөбүз тартат экен адамдарды ыйлатып элечи. Биз баалуулуктарды жарата албай атабыз. Маселен өткөндө Табылды эгерлер дебатында данышман деген бир сыйлык уюштурсак деп коомчулукка жаздым дагы, видео блог кылып да кайрылуу кылдым да. Мунун логикасы мындай болчу да. Маселен 90-жылдардан кийин Deyli aң сезиминде соода кылам деген пейил жок эл. Соодага аралаштык да. Анан бул киши улуттук тамак аштын статусун көтөрүп койду. Мисалы кара жарманы бир бренд кылып алып чыгат деп кимдин оюна келди. Анан улуттук тамак аштын деңгээлин ушундай көтөрүп жиберди. Жанагы иче карын эттерден деле жанагы салат жасоонун эмесин, пульмерасын жаратты, башка жана кошкон майларды жаратты. Мындай айтканда
улуттук тамак аштын модернизациясын капитализм системасына салды да. Sundu da ошого. Ошол İştep çıktı da. анан ата мекендик өндүрүштө бул кишинин жаратмандыгы бул мага керек эмес же табылды кебердикке керек эмес да. Биздин азыр экономиканы көтөрүп аткан бизнес чөйрөсүндөгү жаштарды көтөрүүгө керек эле да. Мамлекет ушуну сыйлык наам кылса табылды эгембердиев атындагычы. Бул мамлекет экономикалык саясатына да туура болмок. Бизнес чөйрөсүндө бир жагымдуу климат түзгөнгө да мотивация дейбиз го, шыктандыруучу бир инструмент болот эле да. Биз сыйлык наамдардын философиясы да жок болуп атат да ошентип. Жок. Анан жана тестелип тургузабыз, эмне карабыз, айкелин тургузабыз, аны менен де тарыхта калып калбайт да. Эми ошол биз мына 5 жылдыктарда жашаган киши экенбиз өзү. Мына шайлоонун 5 жылдык деп азыр 5 жылда булар, Бүгүн дуулдап атат, эми алдыга чыгарып алып, сүйүнчүгө 50 миң берем деп бир партиясы жүрөт. Ал эми президентпи же ал эмне тиги өкмөт башчыбы бере турган. Ал бир партия чыгып атат. Ал программасын айтпайбы? Биз моундай закондорду оңдойбуз. Моундай алешен закондор бар. Биз ушуну оңдой турган мыйзам чыгаруу орган да өзү. А мыйзам жөнүндө бир нерсе жок. Моуну курабыз, могу көпүрө, могу мектепти салабыз, мына тоону бузабыз, кыскасы ушул. Баягы практикалык ишти айтат да партиянын. Анан ал элиң анын программасын уруктап койгон жок. Азыр канча берет менен жүрөт, элдин баары самсагандардын көчөдө. А жаратмандык деген, жаратмандык өзүң эмне жарата аласың дагы дүйнөгө азыр жанагы рынок деген айланай шундуктуу дүйнө ат салышып аткан ошо товарга эмне жаңылык алып бара аласың, өзүңдүн эмнеңди сунасың. Ошо эгемберди далилдеди да кичинекей бир нерсеси менен. Биз муну трагедия кылбашыбыз керек. Элдичи бунун баары өсүү жолу эл өзүн издеп атат да, жанагы партиялар курулушу да калыптанбай атпайбы? Тиги жака секирип, бияка секирип дегенибиздин баары суу кечпегенде суктолуп калып тарыхый процесс жүрүп атат азыр биздинчи баягы улут катары жаш улут болуп атабыз да. Өз эгемендүүлүгүн түптөгөн мамлекет өөлөтүн эми калыптандыра албай атпайбызбы? Тиги бийлик башкаруу формасын тандай албай. Анан эли деле бийлиги деле окшош эле. Биз ошол коомдун продукциясы, сиз экөөсү айтып аткан. Буга жөнүп күлүп эле коюш керек. Трагедия кылбайлычы, себеби жанагы жакшы акыл бар эмеспи? Бул жашоо акылдууларга комедия, акылсыздарга трагедия депчи. Ошондой экен. Эми мына 2,5 миң жыл мурун Конфуцийди биз азыр Кытай башына коет идеологиясын. Конфуцийдин жазганын окуп отурсаң, ага киши кейип атпайбы? Мени мамлекеттик ишке аралаштырбагандыктан мен мындай жүрөм депчи. Анан кийин ошондой экен да. Шарль де Голльди француздар азыр башына чыгарып турат, Шарль де Голль кийин президенттиктен кетип, аны да кубалап түшкөн да, баягы протест жасап атып 2-жолкусун. 68-жылы анан кеткенде жанагы кызы оорукчан экен, Анна деген кыз ошол Кемакыл төрөлүп ошол 20 жашында өлүп атат. Ошо байбичесинин эскерүүсүн окудум мен. Ошондо Шарль де Голль ушул эч нерсеге ушу темирдей болгон генерал ушу кызы өлгөндө солкулдап ыйлаптыр. Анан өлгөндө 40 киши тажиясына катышыптыр. Кийин анан ошол бизде эле эмес экен бул трагедия. Ошол бүткүл дүйнөдө эле ошондой экен. Акылмандардын көзү барында, чыныгы бир жаратман, чыныгы бир гениалный адамдар баары көзү барында ардакталбайт экен. Конфуций бийликке аралашкан эмес деп атпайсызбы? Аралашкан башындачы азыркы тил менен айтканда юстиция министри болгон. Андан кийин МВДны башкарганда азыркы тил менен айтканда, себеби ал жана гос мамлекеттик түзүм жөнүндө акыл ойлорун калтырып атпайбы? Эмне үчүн мамлекеттик түзүм, стандарт, норма дегендин баарын киргизген религиянын баары. Себеби ал адегенде башында кызматка аралашып, ошол кызматтагы таасири өскөн сайын императорго муну жамандап бара беришкен да. Кийин сүрүлгөн экен да. Элдин арасында императордун аты аталбай эле Конфуцийдин аты аталып калды дегенде анан император муну саясаттан четтеткен аткаруу бийлигиненчи. Ошо менен ал окуучулардын жыйнагандагы анан келдиреп тентип. Кийинки жазган экен да жанагы. Болбосо ал бийликтеги даамды татпаса, ал жана акыйкатты тааныбайт эле да. Бийликтеги адилетсиздик. Бийликти ал ошо менен арканга салгандай көргөн. Анан ошол философиялык бүтүнгө келген да. Андыктан ал Конфуций бийликке чектеген аралашкан эмес дегенге болбойт да. Мына Дэн Сяопин деле ошондой да. Жашында көп иштеген. Дэн Сяопин укмуштар. Маселен Дэн Сяопиндин улуулугучу бизде бирдек болсо эле бийликке таарынса эле оппозиция болуп калат эмеспи? Бул үй камагында жатып мамлекеттин манифестин жазганда
канткенде Кытайды капитализм менен социализм дөлөтүн жуулуштурабыз деп мына Кытайдын бүгүнкү жарык ай жаркын жолуна салган ошо мындай айтканда мамлекеттин бүт фундаментине керектүү нерсени кагазга түшүрүп анан жана кызы да эскерип атпайбы үстүндөгү кийген кийими де көйнөгүчү күнүн шооласы тешип неметип калган депчи тосуп кеткен да тосуп кеткен да мындай айтканда анан тамекини аябай көп чечү эле дейт бирок жокчулуктан бир күндө бир уштук тамекини 3кө бөлүп жегип калган депчи анан үйдө тамак ачып калса ачыганда атам иччү депчи ал сарамжалдык үчүнчү кайнатып алып элечи анан үй бүлө аталык камкорлук дейм балдар мачка болбосун үй бүлө мачка болбосун деп өзү жанагы үй камагына калганда ошондой кризистерди башынан кечирген да бирок ошондо да бийликке таарынышын кылбайт да сабырдуулук деген ушул да биздикилер кызматтан түшөр менен бийликке апайса болуп анан Сальжайка айткандай суудан кургак чыгып көз ачылып баштайт эмеспи мен бийликте турганда мынтип калды анан кемчиликтерин баарын айтып баштайт да айланасындагычы кечээ ошол дагы бир жеринен окуп калдым үнөмдүүлүк которгондо кыргызча үнөмдүүлүк сараңдык эмес дейт көрдүңбү кандай муну кыргыз айтпайт мындай ооба баягы колу бирдемеси мындай жанагыдай бир үнөмдөп аткан киши болсо бир оңбогур карачы колу катуу киши экен мунун сараң экен дейт да ал үнөм да үнөм дегенди унутуп атпайбызбы биз көрдүңбү биз үнөм дегенде бул философияны табыл дегенмер деп жайылтып кетти да бул биз көп учурда мындай ойлойбуз да философиялык ойду бир жазуучу же тарыхчы философ эле негиздеп кетет депчи табыл дегенбердин жасаган иши жүргөн турганы бул ошол ата мекендик өндүрүштүн жол башчысы катары жаркын идеяларын да калтырды да ал өзүн жана Инисе Жумайдил менен айтып калчу өзүн афоризм кылып мен да которгом неме деп жанагы мен өмүр бою акча эле жетпей келатат мага депчи себеби өндүрүшүбүз ошондой экен депчи өндүрүштүн акчасын өндүрүшкө салат деп да анан бул акча дегенди үнөмдөрү биз көп учурда Талке айтып калчу эле бизде акча артып калса бирөөгө спонсор болуп берип коет депчи ал мындай айтканда ал акчанын баркы баасы да жок да аны баягы экономикалык бизнестин закондоруна ылайыктап бербеген үчүн ал спонсор бизде демөөрчү көп да кадыр жок же демөөрчүнүн чекесин жылытып сөз айтпайт ал артынан кайра акчаны тууш керек да ошондой экен а биз көп учурда бекерди да алып алабыз да бекерди жакшы көрөбүз демөөрчүлүк анда менин мамам деген чек коюп атат сөзүбүздү соңуна чыгабыз жакшы ишиңизге ийгилик эми ушул мынабу туура эле айттың биз ыйлай бербей бир мунун дагы мына пандемияда мен тамашалап алдым поэзиясы да бар экен пандемиянын анан эми өлбөгөн жанга жаз келет деп бир мыкты адамдар өтүп кетти анан ойлогондо ичиң ачышасың жашоо улана берет экен бүткүл дүйнөдө ушундай жакшылык болсун дейли аманчылык болсун